Сендердин эң жакшыңар аял бала чакаңарга жакшы мамиле кылганыңар деди эле бүгүн биз эң жакшы мамиле көчөдөгү айнагүл эжеге 200 сом бересиз, 4 килограмм картошка аласыз. Неге рахмат дейсиз? Рахмат айтасыз. Неге ага рахмат айтасыз? 200 сомун алды, сиздин акылыңызды берди. Эч нерсе кылган жок. Таксиге 200 сом берип, үйүңүзгө жетип аласыз, рахмат дейсиз. Ого, неге рахмат айтасыз? Акчасын алды. Мындай түшүнүңүздөр дем картошканы алып келип, пиязды алып келип үйүңүзгө койсоңуз, ошону артып көзүнөн жаш чыгар, баласы ыйлаганына карабасан, кайнанып нерси бакырганына карабасан, жумушу тызылдап атканына карабасан, көзүнөн жаш чыкканына карабасан, пиязды арчып, ысык тамакка тамакты коюп, очокко тамакты коюп, бышырып берсе, рахмат да жок го аялым. Ошол аял рахматты угуш керек эле. Рахматты качан эркек заты Алла разы болсун деп өзүнүн жубайын айтып кое турабыз, Алла бир жылдык ибадат соом берет. Erkek zаты, ошон аялаңыз күнүгө кечин, болбосо bir жумада bir, болбосо bir айда bir аялыңызга ыраазычылык билдирип туруңуз. Аллах таала сени мага белек кылып берин. Аял ушул эле сөздү укту, болду, путу жерге тийбей кызмат кыла баштайт. Бардык кыйынчылыгын унутуп калат. Сиздин сөккөнүңүз, анча урушканыңызды унутуп калат. Айтып коюңуз bir айда, мен ушундай жаман адаммын. Алла разы болсун, сени мага подарка кылып берген Аллах таала. Сенден башкасы болгондо чыдабайт эле мага деп койсоң, мындан өткөн курсам жок да.